1984-жылы пайдаланууга берилген Төрөкул Айтматов атындагы орто мектебинде учурда 775 окуучу билим алат. Ушул жылдын 29 март күнү болжолдуу саат 15:30 чамасында катуу шамал болуп, мектептин жыйын залы жана ашканасы жайгашкан бөлүгүнүн чатырын шамал учуруп кеткен. Жаратылыш кырсыгы катталган мектептин абал жеринен көргөн облус башчысы Бактыбек Нарбеков Шекер айыл өкмөт башчысынын ишмердүүлүгүн сынга алды. Эртең 25 май келет да окууну бүткөндөр болот. Анан жөн элекей иштей турган нерсени батыраак бүтүрүңүздөр да. Мындай кармап эле. Акча сурайын десеңиздер, акчаңыздар бар, өзүңүздөр ала албай жатасыздар. Айттык биз да. Канчалык тез болсо Бактыбек Нарбекович тендерди упрощенный кылып 3 күндүккө бергиле да, туурабы? Ошо 3 күндүк болот да. Ситуацияны эске алып. Болот өзү сиздер карап туруп, ошону аз мына жаан жаса ичиде өлөт анан кийин. Суу агып кетсе. Ошондуктан мына акчаңыздар даяр, батыраак күнүгө каттасаңыздар, бир мындай баш көтөргөн жоксуздар да. Мен атайын ушу 29 марттан баштап көрүп аттым, эмне болот экен деп. Билим уясынын кызматкерлери тез арада мектептин чатыры калыбына келтирилсе дешет. Азыркы күндө ошо страховщиктер менен иш алып барышып атат. Бардыгы такталды, өлчөндү, документтик түрдө дайындалып атат. Страховщиктер ошол магазиндер менен келишим менен түзүп эле материалдарын алып ишти баштай бергиле, документ дайын болгон күнү акчаны которобуз деп бүгүн дагы азыр мектепте жүрөт ал компания. Бул бөлүгү 2018 жылы үстү кайра жаңыртылып жабылган, анткени суу өтүп, үстү эскиргендиктен кайра жаңырган. Биз да күтүп атабыз, ошол үстүндөгү жараксыз каражаттардын баарын алдык, чогултуп, биз дагы ошол жумуштун башталышы эртерээк болсо экен, жаан чачынга калбаса экен деп отурабыз бүгүнкү күндө. Негизи мектеп 2021 жылы камсыздандырылган. Бүгүнкү күндө мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Талас аймактык башкарманын маалыматында жаратылыш кырсыгынан жабыркаган мектептин бардык чыгымын төлөп бергенге даяр. Бирок азырынча келтирилген чыгым такталган эмес. Чатырдын материалдарын, чыгымдарын эсептеп чыгышкан, алар 340 миң сомду түзгөн бүгүнкү күндө. Ал эми ошол 340 миң сомдон тышкары бүгүнкү күндө ошол чатырды кайрадан восстановить этиш үчүн баягы жумушчулар керек, алган материалдардын баары доставкасы керек. Ошол бардык расходторду бүгүнкү күндө айыл өкмөтү бүтүрүп берсе эле биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан толугу менен төлөнүп берилет. Айта кетсек, чатыры жабыркаган мектептин бул тарабы 2018 жылы жаңы ремонттолуп жабылган. Эми 4 жылга жетпей кайрадан чатырын шамал учурган. Бегай Масымбаева, Калмурат Меманбеков, Зина Акматова, Кара Бура району.